Өлкө жарандары 4 октябрда Жогорку кеңешке талапкер депутаттарды шайлашат. Парламентте орун алуу үчүн 16 партиянын талапкери ат салышат. Бул видеодо бүтүн Кыргызстандын убадалары жана талапкерлери жөнүндө айтып беребиз. Бүтүн Кыргызстан өзүн өлкөнүн байыртан бери келе жаткан партияларынын бири катары тааныштырып келет. Партиянын лидери Адахан Мадумаров. Ал партияны 2010 жылы жетектеп баштаган. Ошол эле учурда Мадумаровдун депутаттык тажрыйбасы мол. Ал 1995, 2000 жана 2005 жылдары Жогорку кеңешке шайланып, ал тургай парламенттин спикери да болуп иштөөгө үлгүргөн. Мадумаровдун президент болууда дымагы күчтүү болчу. 2017 жылы ал президенттикке талапкерлигин көрсөтүп, бирок шайлоодо Өмүрбек Бабанов жана Сооронбай Жээнбековдон утулган. Бүтүн Кыргызстан акыркы парламенттик шайлоодо Дордойдун ээси башкарган Эмгек партиясы менен да тандемге барып катышкан. Партиялар 2015 жылы биригип, ал эми декабрда шайлоодо утулгандыктан эки жолго түшүп атышканын билдиришкен. Мадумаровдун партиясы элге кызмат кылган күчтүү бийлик принцибин карманаарын айтат. Бүтүн Кыргызстан программасында өлкөдө коронавирус күч алып атканда көйгөйлөр бар экенин көрсөткөн саламаттык сактоо системасын реформалоо керектигин билдирет. Партия кичи жана орто бизнести ашыкча жөнгө салуудан арылтууну, ошондой эле айыл жергелеринде керектүү болгон адистиктерге мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн деп университеттерде квота киргизип берүүнү убадалайт. Бүтүн Кыргызстан бүт өлкө боюнча мектептерди интернет менен камсыз кылууну жана мурдагы жокко чыгарылган пенсионерлерге берилүүчү жеңилдиктерди кайтарууну убадалады. Бүтүн Кыргызстандын келерки шайлоого карай жолу тайгак болду. Себеп дегенде партияга экс-премьер-министр Темир Сариев кошулуп, андан кийин эмнегедир кайра Мадумаров менен түзгөн союзунан чыгып кеткенин кабарлады. Дагы бир саясатчы Турсунбай Бакир уулунун шайлоого катышуусунун айланасындагы чыр мындан да катуу чуу жаратты. Ал партияны съездде талапкерлердин бир тизмесин бекитип, ал эми Борбордук шайлоо комиссиясына саясатчы көрсөтүлбөй калган башка тизме бер деп айыптады. Натыйжада Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстанды шайлоодон четтетип, бирок партия комиссияны сотко берип, жыйынтыгында кайра шайлоого киргизилди. Бүтүн Кыргызстандын тизмесинде ар кандай саясатчылар бар. Мисалы, партиядан 2020 жылдын май айында акталбаган үмүт үчүн шайлоочулардан кечирим сурап, депутаттык мандатынан баш тарткан Исхак Масалиев талапкерлигин койду. Масалиев 4 жолу депутат болгон. Ал эми акыркы жолкусунда парламентке Өнүгүү Прогресс партиясынан өткөн. Аны менен бирге өз талапкерлигин дагы бир экс-депутат Зиядин Жамалдинов койду. Ал август айында шайлоого катышуу үчүн мандатынан баш тарткан. Партиянын катарында учурдагы депутат Саматбек Ибраев дагы бар. Мындан тышкары партиянын тизмесинде 2009 жылдын августунда Алмазбек Атамбаевдин Кой Таштагы резиденциясын штурмга алуу учурунда өзгөчө белгилүү болгон Ички иштер министрлигинин башчысынын мурдагы орун басары Курсан Асанов да бар. Ал учурда интернетте Асанов Атамбаевди каршылык көрсөтүүнү токтотууга жана бийликке багынып берүүгө көндүргөнү тартылган видео тараган. Атамбаев Асанов менен сүйлөшкөндөн кийин бийликтин колуна түшүп берген. Бирок кийинчерээк күтүүсүз жерден Асанов кызматынан алынып, ага карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу шеги менен кылмыш иши козголгон. Ошондой эле партиядан Коопсуздук кеңешинин катчысынын экс орун басары Өмүрбек Субаналиев да талапкер болууда. Субаналиев бир нече партияны, атап айтканда Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Замандашты Кримтөбөл, Камчы, Көлбаев менен кызматташат деп айыптап, коомдун көңүлүн бурдурду. Ал эми Ички иштер министрлиги Субаналиевдин айткандарын популизм деп атады.